дават бул барлы милдетпи, эмне бул шарий өкүмү эмне дават? Шарий өкүмүнө бүгүн ошол китептерден карасам мындай нерсе экен да, булчу. Негизи фарз кифая сыяктуу экен. Ошол эгерде бир тайфа инсандар ошол дават менен, яны инсандарды иманга, исламга, динге чакыруу менен алек болгон болсо, анда башка инсандар башка сода менен алек болсо болот экен. Бирок эми биз жогоруда айтканыбыздай Жок дегенде бирөө алек болуш керек. Болуш керек экен. Эгер болбогон болсо, фарз айын. Ар бир инсан чакыруусу дагы милдет болуп калат экен да. Анан эми бул жерде ошол айтып атпайбызбы? Даватта биз түшүнүшүбүз керек да, ошол ислам жашоо менен жашап, элге көрсөтүүдүн өзү дагы бир дават да. Мына биздин кээ бир досторубуз бар, Дордойдо иштегенчи. Жанымда башка диндеги адамдар бар дейт. Бирок менин дейт, ошол тууру мамилемди көрүп туруп, азыр биз исламга келе жатат дейт. Мен ушул менен кээде талашам агай. Ушул маселе менен талашам. Балки меники туура эместир. Биздин көпчүлүгүбүз ушуга алданып калгандайбыз да агай. Мен өзүмдүн гана адебим менен дават кылып атам. Болду. Оозум скотч. Жок. Сүйлөбөйм. Ушу баскан турганым ушу пөтөңдөп мечитке барам. Жаманды көрсөм да жаман көрүп коюп өтүп кетем. Анан кайра пөтөңдөп үйгө келем. Бүжүңдөп жашап ушул мен жашоомду көрүп эле кандай мен адептүү адаммын, жакшы адаммын. Ушул менин даватым деген алданып калбай атабызбы? Балким сөз менен жеткириш керек. Балким кол менен, токто деп токтотуш керектир. Эми бул жердечи жогоруда айтканыбыздай пайгамбар хадисте айткан нерсечи, мисалы кол менен дегенде, мисалы бирөө бир жаман иш кылып аткан болсо барып туруп кол менен кой берүү, бул дават эмес болчу. Бул кол менен деген пайгамбардын айткан сөзү, бул азыркы күндө мамлекеттин иши. Мамлекет өзүнүн нерси бар, аскери бар, армиясы бар деген сыяктуу арамдан токтотуу да булчу. Ал эми тил менен дегендеги тактайлы. Биз азыр бул жерде бирөөнүн урурлук кылганын көрсөк, мамлекет кылыш керек деп өтүп кетишибиз керек. Жок. Анда биз аны айтып атпайбыз. Экинчиси тил менен. Тил менен деген бул алымдардын иши экен. Алымдар ошол баягы иман, дин, адал деген нерсени жеткизүү ар бир момундун мойнундагы милдет экен да. Аны айтышыбыз керек. Эгерде биз айтпай турган болсок, кыяматта ага жооп беребиз. Ал эми эч баягы мисалы кээ бир абалдар болду да. Мисалы исламды, динди жеткизейин, же болбосо исламдан сүйлөсөңүз, эч ким укпаган. Ал эми жүрөктөн жаман көрүү бул иманынын алсыздыгы. Агай, бул жерде бир жамандыкты көрсөк, токтотушубуз керекпи? Токтотушубуз керек, ооба. Же мамлекет токтотсун деп кетебизби? Жок. Мисалы эми бул жерде мындай нерсе бар да. Ошол бир жамандык көргөн болсоң, токтотууга аракет кылышыбыз керек. Мен айтып атканым жаңыдай мисалы жазасын берүү. Жок, эми жаза ал албетте мамлекет. Ооба да. Ну, жамандыкты токтотуш керек. Токтотуш керек.